Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу электр тартыш. Азырынча 2 патрондун бирөөсүнө гана лампа тагууга аргасызбыз. Сот системасын түп тамырынан өзгөртөбүз дегенине туура 5 жылдын жүзү болду. Көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз. Милиция кызматкерлери ойма эле кылып, мынакей мен Азаттыктын журналисти Улан Эгизбаевдин мынакей автобуска салып коюшту мынакей. Иш дегенде ал өзүн аячу эмес, тыным албай иштечү. Жетишип калсам деп шашып турчу. Жоопкерчилик сезип атасызбы сиз эми ушу башында туруп атпайсызбы ушу бекемлердин башында? Жооп берип койбойсузбу? Эмнеде жооп берейин? Жок, ошо жоопкерчилик сезип атасызбы өзүңүз? Мамлекеттик масштабтагы канча курч маселелерди көтөрдү. Ар дайым саясий күндүн ана башында жүрдү. Документке текшербей туруп кол койгонуңузга караганда, демек сиз ага ишенчүсүз, буга чейин? Эми мындай да. Ошо биздин суроолорубузга да жооп бербейсиз? Жок, негизинде. Түшүнө кечигип атам. Качан бере аласыз? Убактыңыз качан болот? Биз секретардан сураган. Жооп берип койбойсузбу эми? Биздин күндүн көйгөйлүү көп темаларын тартынбай, коркпой, үркпөй козгоп, сылап сыйпабай ачык айтып, анан да аны угумдуу тилде унутпас кылып түшүндүрүп берген Тайманбаш журналисти эстен чыгарбоонун эң мыкты жолу ал баштаган ишти аягына жеткирүү, козгоп кеткендерин андан ары улап кетүү. Роза Отунбаева. Тандоо жолум мындай оңой болгон жок. Журналист болуу мындай жөн эле техникалык жумуш эмес. Чыгармачылык да керек албетте. Адамдын өзүнүн каалоосу, кызыгуусу, ынтызарлыгы абдан маанилүү деп ойлойм. Эң биринчи кезекте өзүнүн жүрөгүн, ички сезимдерин угуш керек. Бул бир эле адамдын тагдыры эмес, бир эле адамдын маселеси эмес. Бүтүндөй ошол жаш муундардын, жана биз айткандай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын маселеси. Демек, биз бир адамдын тагдыры аркылуу ошол глобалдуу нерсени, жөнөкөй нерсе менен чоң маселени чагылдырууга өтө баштадык деп айтсак болот. Демек, журналисттердин социалдык жоопкерчилиги чоң, бир гана саясат эмес. Башкалар жөн эле жүрүп өлсө, сен жөнөлгөнүң жок. Сен адамдык бийик сапатың менен чыныгы мекенчил, чыныгы атуулду коз уйпаңды орундата алдың. Көрсө, пенде баласы кыска өмүр сүрөбү, узак өмүр сүрөбү, кеп анда эмес тура. Сен ошол кыска өмүрүңдө да кыргыздын кыйырына тараган эмгегиң менен элдин уулу болуп калганыңды, сага топурап келип, топурак салып өксүгөн топтун аягы үзүлбөгөнү көрсөт. Бергиле, элдин балдарындай болуп, биз дагы жаштарыбызга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Чектелбеген мүмкүнчүлүк түзүп берели. Мекенге кызмат кылуу деген ушундай болот. Элге жерге өрнөк болуу деген ушул. Аз болсо да жарык өмүр сүрдү. Көптүн бири болбоду. Ушундай уул тапкан ата-энесине, мектебине, айылына, Кочкор аймагына, мүлдө кыргыз элине рахмат. Венера Ахматова.
баштап күлүп коем мен. Кудай анын бетин ары кылсын. Чындык үчүн атып кетсе деле мага баары бир депчи. Анан Кудай сактасын албетте, бирок чындыкты айткандан, чындыкты чагылдыргандан коркпошубуз керек. Менин ишеничим жана үмүтүм жаңы муундан дагы Далай Уланбек Эгизбаевдер чыгат. Уланбектер сейрек эмес, көбүрөөк чыксын үчүн коомдук шарттарды жараталы, басма сөздүн чыныгы эркиндигин камсыз кылалы деген ураанды көтөрсөк, ал да канча алгылыктуу боло бер эле. Ылайым миңдеген жаңы Уланбектер толкуп чыксын. Тынчтыкбек Чоротегин.